Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu vesselamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah Ta'alam Jardam İbn Qayyim'den kitabı Liman Sa'alani Dava Şafi. Oru jana dart деген жеким ошо ооруган дартына берген суроосуна шифалуу жооп деген китеп. Ушул жерге келип токтогонбуз. Дуа бөлүмүндө жүрөбүз дагы деле. Бүгүнкү бөлүктө ушул дуадагы ката түшүнүктөр. Бул бөлүмдө Ибн Qayyim рахимахуллах дуалар жана Аллахтан коргонучу жана дуа зикирлер бар го. Ушулардын баардыгы Ибн Qayyim рахимахуллах өзүнүн доорунда азыркы самолет, машиналар, азыркы оружияларды мисалдаган жок да. Ошол кылычты мисалдаган да. Баягы маселени кээде түшүнүш үчүн руханий же маанавий болгон нерсени адам көрүп, кармап, жашоодо практикадагы жолуктуруп турган нерсени көрүү менен мисалдаса жакшы ачыкталат. Өзүнүн доорундагы белгилүү нерсе кылыч менен мисалдаган. Дуалар, зикирлер жана сактанып келе турган жин шайтандардан, оору балелерден сактана турган дуа зикирлердин мисалы ушул кайдымкы согуштагы курч кылычтай деп атат. Ал эми бул кылыч өзүнүн мизи менен эле эмес, аны колдонгон адам менен таасир берет. Эгер курал толук кемчиликсиз болсо дагы, аны колдонгон кол күчтүү болсо жана тоскоолдук жок болсо, анда ал душманга сөзсүз таасир берет. Мына бул үч нерсе бири гана кем болсо таасири да болбойт. Эгер дуа өзү туура болбосо, же дуа кылган адамдын жүрөгү менен тили бирге байланбаса, дуа пайда бербегендей, жана кылыч пайда бербей калат. Же коркок адам колдонсо, же аны колдонгонду билбеген адам болсо, же аны туура жерге чаппай, душманга чаппай, ташка чапаткан болсо, курч мээси деле эмне болуп калат, мокоп калат, максаты ишке ашпаган болот. Ал курал пайдасыз болот. Ошол суңар эле адам дуа маселесинде дагы жүрөгүндө же тилинде чыккан сөзү менен жүрөгү байланбаса, же өзү дуа өзү туура эмес болсо, ичинде ошол кылыч пайда бербегендей эле дуа дагы пайда бербейт. Же жоопко тоскоол болгон бир нерсе себеп болсо, анда натыйжа чыкпайт деп Ибн Qayyim рахимахуллах ошол дуа маселесиндеги адамдар чаташып алган деп. Эми азыркы сөз менен айтканда, бир адам тоодо болуп калды. Кудай сактасын, аюу же артынан арстан. Анын алдында курал турат. Мынтык автоматпы деп коелу мисалы. Ошону октогонду билбесе, мелдегенди билбесе, атканды билбесе эмне болот? Жанагы айбанга, жырткычка жем болот. Курал колунда турса деле, ошол баледен, ошол кырсыктан оолак боло албайт, сактала албай калды. Көрдүңүздөрбү? Маселе бу жерде ошол куралда эле эмес да. Ошол куралды колдонгонду билиштикте болуп атат да. Мына билбеди эле. Ушундай эле адамдын башына бале түшүрдө ошол дуаны айтууну, колдонууну, тоскоолдуктарын жоюуну билиш керек эле дегендей мисал менен мисалдап атат. Мына ушулдай эле дуа зикирлер дагы куралдай эле. Эгер ошол курал билген, баатыр, эр жүрөк адамдын колунда болсо, ал колдоно алат дагы жанагы душманды, жырткычты өлтүрүп кое алат. Эми коркок адамдын колунда турса, колу калчылдап, жана куралды даже көтөрө албай калат. Ошондой эле адамдын жүрөгүндө таухид орнобосо, жалгыз Аллах Тааламдын өзүнөн гана коркуу деген, өзүнө гана сыйынуу деген жүрөгүндө жок болсо, ал адам коркок. Көп нерседен коркот. Жинден коркот, шайтандан коркот, келечектен коркот, кедейликтен коркот, көп нерседен коркот. Ошон үчүн ага дуада, зикири да таасир бербейт. Ошондой эле ал курал, кылыч курч болсун, күчтүү болсун, бекем болсун, анын ийизи курч болсун. Кеп адам эмес, куралда эмес, ошону колдонгон адамды дейт. Ошондой эле дуадагы абалдарга каралат. Анын лафты окот, сөзүнө эмес, дуанын ичиндеги камтылган мааниге эмес, аны жаттап койгон адамга эмес, окуп койгон адамга эмес. Ушул нерсени жакшы түшүнүш керек тургандар. Өткөндө да көбүрөөк токтолгонбуз бул маселеге. Шейх Солих Фавзан айтып атат, ошондой эле кырыч курч болбосо, же болбосо ал мокок болсо, же болбосо ал курч болсо, бирок аны коркок адамдын колуна түшүп келип калган болсо, пайдалана албайт, натыйжа ишке ашпайт дейт. Же болбосо аны душманга согушта, душман урбай, ташка же башка нерсени чабып аткан болсо, анын пайдасы жок. Мына ошол куралды натыйжалуу болуш үчүн себептерди аткарыш керек болчу. Ошондой эле дуа кылууда дагы адам себептерди дал келиш керек. Дуадагы адамдын айткан сөзүндө туура эмес боло турган болсо, колдоно турган болсо, куралдай эле деп. Ана мисалдап берип атат. Ким дуасында мен ихласы жок болсо, же болбосо дуанын натыйжасы
жооп бере турган нерсеге тоскоолдуктарына адам түшүп калган болсо, анда канча дуа кылса деле пайда бербейт. Жанагы мисалдап койду, буну да токтолгонбуз. Арам оокатты жегендер тууган уруктарды бузууга өзүндө жаман нерсе камтылган, нерселер камтылган болсо дуасында, же арам оокат менен жүргөн болсо, ошол дуанын сөзүндө болду, түшүнүктүү болду. Эми ушул тайпалар бар. Дуаны боюнча түшүнүктөгү ишеними тайык адамдар бар. Ошо ишенимдер дагы эмне кылат? Булар да тоскоолдуктар. Адам дуа кылып, ошол дуа боюнча ишеними түшүнүгү туура эмес адамдар бар. Эми ошого токтолот автор. Бул бөлүмдө белгилүү нерсе. Эгер дуа кылып суралган нерсе тагдырда жазылган болсо, дуа кылса да, кылбаса да сөзсүз болот. Ал эми тагдырга жазылбаган болсо, сураса да болбойт деген себептерди четке каккан адамдар бар. Бүгүнкү күндө намаз деле окуйт, арабыз деле жүргөн адамдар бар. Себептер четке каккан, өлкөбүздө эле жашап, ушуну туура деп эсептеген айрымдар дуа кылууну таштап, пайдасы жок дешкен. Бирок бул караңгылык, надандык, акылга дагы, накылга дагы, аят хадиске дагы каршы келген нерсе. Себеби мындай ой адамды эмне кылат? Бардык себептерди жокко чыгарат. Аллах сактасын, ушундай түшүнүктүү адамдар. Эгер алардын бирөөнө айтса, анда мындай деп айтса, токчулук тагдырда болсо, жесең да жебесең да болот. Тагдырда болбосо, жесең да болбойт. Мына ушинтип мисалдаса кандай буларга десечи. Мына сен жебей эле коем, тагдырыңда ачкадан өлбөйсүң десе, өлбөйсүң. Тойбойсуң десе, тойбойсуң десе. Булар бул жерлерден карама каршы келет да. Булардын пикирлери туура эмес дейт. Мындайча айтканда, кыскасы менен себептерди четке каккан адамдар. Дуа кылбай эле кой деген адамдар бар. Суранбай эле кой. Сен башыңа жазылган тагдырды көрөсүң деп себептерди четке какат. Ибн Кайымда рахмахулла айтып атат, бул дейт, ошо акылдуу адам, акыл эс берилген адам ушундай түшүнүктө да болобу дейт. Аллах таалам керек болсо ушун закономерность деп, сунанул кауния жазып койгон. Керек болсо бул айбандардын жашоосунда да бар. Айбандар дагы себептер жасашат. Эртең менен ачка кетет, кечкисин тоюп келет. Бул ушу биринчи түрдөгү адамдар. Адашкан, себептерди четке каккан, ошондой кара санатайлык менен караңгылык негизинде ушинтип түшүнүп алган. Дуада пайда жок деп. Эгерде бешенеңе жазган болсо өзү эле келет. Аны суранып, жалбарып басаң дагы деп. Эгер бешенеңе жазылбаган болсо, миң сурансаң деле келбейт деген түшүнүктөгү адамдар бар. Албетте бул ката түшүнүк, шек күмөнсүз. Ооба, тагдырга Алла таалам жазган, белгиленген. Бирок Алла таалам тагдырга жазса да бизге буйрук берип атпайбы? Сурангыла деп. Дуа кылгыла деп. Мына ушул дуа кылуу себептер, ушул дуанын өзү себепти кылуу болуп саналат. Кимде ким дуа кылбайм десе, ал себепти четке каккан болот. Аллах тааламдын мыйзамына каршы чыккан болот. Аллах таалам өзү бизге эмне кылды? Себептерди кылууга буйрук берди. Себептерди алууну, себептерди тыйгыла, жокко чыгарыла деген эмес, тыйган эмес бизди. Тагдырга таянып жатып алгыла деген эмес. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде эмне деген? Бухари, Муслимде келген хадисте белгилүү. Ушул тагдырда таянып алгандарга айткан: "Ималу факуллун муяссарун лима хуликала." Амал кылгыла, себептер жасагыла, аракет кылгыла. Ар бир жаралган махлукат эмнеге жаралган болсо, ошого жеңилдетилет деген. Алхамдулилlah, бактылуу адамдын белгилери бар. Аракетчил, кайдыгерликтен алыс, дуа көп кылат, себептерин жасайт. Бул жакшылыктын белгиси. Ким каяка жаралган болсо, ошол жактын амалы жеңилденет. Тозоктун адамына тозоктун амалдары жеңил. Бейиштин адамына бейиштин амалдары жеңил. Бул кайсы тайпалар десеңиздер, кээ бир суфийликке кирип кеткен арасында радикал топтор бар. Ушундай бир мээлери катып калган, себептер четке каккан түшүнүктүү адамдар бар. Алар түшүндө эмне деп ойлоп, тагдыр үчүн түшүнүп алган. Тагдыр бешенеңе жазылган. Жазылган нерсе по-любому сага келет. Эми эмне кыласың кыйналып дуа кылып? И так келет экен болсо. Бали башкан жазса келет экен. Аны кайтарып эмне кыласың? Кантип кайтарасың бешенеңе жазылса деп ушинтип түшүнүп алган да. Бул ката түшүнүк. Эмнеге ката? Аллах таалам өзү бизге дуа кылгыла деп биринчиден буйруду.
Жана ошондой эле бизге буйруду себептерди колго алгыла деп, себептерди жасагыла деп. Ал эми тагдыр жазылганы бул Аллах Тааланын алдында жазылган. Биз болсо мойнубузда жүктөлгөн эмне кылган? Амал кылгыла. Себептер жасагыла, аракетти кылгыла, сурангыла деп биз ушуга буйрулганбыз. Биз ушуну жасайбыз. Эми ушул эле адамдардын өзүнө суроо берсек дейт, ошо сүйлөп аткан сөзүнө өздөрү карама каршы келишет. Эми башыңа эмне келсе, бале келсе деле аны четке кагууга дуа кылсаң деле башыңа келет. Башыңа бакыт деп жазылып койгон болсо бакытты суранбасаң деле келет деген адамдардын өзүнө себептерди четке каккан адамдарга айтсаң дейт. Эгер бир адам ушул адамдардын бирөөнө зулумдук кылып койду, акчасын тартып алды, же бирөөнү башка чаап койду. Ал эмне кылат? Аны айтасың да, мейли сен акчаңды тартып алыптыр, сен уруп коюптур, эми башына тагдыр экен. Эмне кыласың? Жок дейт, мен өчүм алам дейт. Өчүм алам, сотко кайрылат. Ушул кайра тартып алышым керек деп. Анан айтып коюп өтүшөт, тагдыр экен, ошо мени башка чабат деген. Ошо чабылды да. Тагдыр экен мен акчамы урдайт деген, тагдырды урдап алды. Тагдыр экен мен үйүмдү тартып алат деген, тартып алды деп отуруп калышпайт ушундай адам. Курсак ачса тагдыр экен, курсак ачты деген болду деп жебей отура бербейт. Сууга чаңкыса тагдыр экен деп суу ичпей отура бербейт да. Жебесек де ичпесек деле жашай беребиз деп айтышпайт. Ошол эле учурда өздөрү дал бастап не кылат? Себептерди жашоону, өмүрү уланыш үчүн себептер табат. Эми шейх сурап атат, эмнеге андай болсо булар бул жакка буну иштетет да, бияка иштетпейт. Себептер четке кагасың, мына толук четке как. Булардын өзүнүн түшүнүгү менен айтып атат да. Мына бул ката түшүнүк. Тагдырга жазылып калыптыр, ошон үчүн мен суранбайм. Мына эртеби кечпи бул мындай туура эмес түшүнүктөр, тем более бүгүнкү күндө интернет заманында, тем более булардын китептерине жазылгандан кийин бирөөлөр айтып чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн муну туура түшүнүп алайлы. Эгер силердин ушул мазхабыңарда, жолуңар ушундай болсо, анда бүт себептер четке каккыла. Үйлөнбөгүлө, суу ичпегиле, тамак жебегиле, оорусаңар врачтарга барбагыла анда. Аллах Таала эмнени тагдырга жазган болсо, ошол нерсе болот силерге. Аны кылбасаңар да, эмнеге анда себептерди кабыл алып атасыңар? Ооруп калсаңар, врачтарга чуркуп атасыңар. Суусаңар, суу ичип атасыңар деп. Шейх буга эмне кылып атат? Урот берип атат. Акыл эстүү, парасаты туура адам мындай сөздү айтпайт. Көрдүңүздөрбү? Бидат кандай нерсе? Адам бидат кирип келсе, жанагы кыршасы тайып кеткен адамдай эле болот. Мына булар ушундай кылып, пайгамбар алейхиссалату вассалам сүннөтүнө каршы чыккан кер адамдар кирип алды. Тагдырды четке каккандар болду арасынан. Анан бирөөлөр эми тагдырды кирсе, эми себептер четке кагып атат. Эми тагдыр болсо, анда тагдыр экен, анда себептер жасабайм, дуа кылбайм деп. Керек болсо Алла Таалам айбандардын арасына дагы эмне ушул аракет кылууну, себептер жасоону табиятына байлап койгон. Эч бир канаттуу уясына жата бербейт. Тамак өзү келет деп. Эртең менен ачка кетет, кечкисин тоюп келет. Тагду химасан ва тарухи битанан деген пайгамбар. Ачка кетет, ашказаны, кечкисинде ашказанын томпойтуп толтуруп келет. Мына чымчыктарды ушундай себептерди алат. Алла Таалам ушундай мыйзам жазып койгон, бир натыйжа болуш үчүн адам себепти жасаш керек. Мына айбандардын жашоосун көрөсүң. Суу издеп жүргөн, тамак издеп жүргөн, аракеттин үстүндө жүрөт. Күтүп отуруп калбайт рызкына. Кыргызда эмне деп коет? Алма быш озума түш деп. Тагдыр болуп калса өзүмө келип калат деп айтпайт. Ошон үчүн тагдырга жанагы күнөөсүн шылтагандар, анан тагдырга тарынгандар, адамдарга шылтагандар, кээ бир адамдар 20 жыл өтүп кетсе деле тайкесине тарынып, же бир не деп коет, абакесине тарынып, ушул мени мындай кылып койду эле деп тарынгандар бар. Андай болбойт. Шылтоо кылбаш керек адам. Аллах Таалам ыктыяр берген адамга. Эмгекти берди, мүмкүнчүлүктү берди. Мына ошонун биринде дуада жалкоолук кылба. Дуа кылуу дагы бул дагы аракетти талап. Дуаны жаттайсың сүннөттө келгендерди. Ошо көңүл бурасың, саждада турушуң керек, эки колуңду бийик кылып көтөрүшүң керек, оюңду жыйнашың керек. Эң алсыз адам дуада алсыз адамдар деген. Дуаны жаттабагандар, үйрөнбөгөндөр, бир аз узагыраак айткызы келип, жалбарып суранбагысы келбеген адамдар, бул жалкоо адамдар буларда. Же ошо имандын алсыздыгынан, якыны төмөн, же ошол натыйжага, же Аллах Таалам жөнүнөн ою, ошонун кабыл болушуна шеги бар, күмөнү бар, же жалкоолук, же кайдыгерлик бар.
же бир материалдык нерсесине таянып жүрө берет. Курсагы ток, кийимим бүтүн, деним сак, эмнени сурайм Кудайдан дегендер бар. Мына ошентип болбосо ибадаттын төрөсү, ибадаттын негизи, чучугу дуада. Керек болсо ширк маселелеринин көпчүлүгү дуага байланган. Ошон үчүн дуада маселени жакшы түшүнүп, мондай ката түшүнүктөргө кирип кетпеш керек. Бирөөлөр адашып, не материал жакка таянып алат. Бирөөлөр болсо тагдырга таянып алат. Неге сурайм андай тагдырга жазган болсо деп. Эмнеге башыма келген балия келе берсин. Мен сабыр кылам да деп. Мен аны жокко чыгарышын дагы аракет кылбайм деп. Ушунун баары ката түшүнүктөр. Анан дагы бир топ чыгышты. Мындан да бир аз акылдууракпыз деп. Булар тигиден да бир аз биз жакшыраак түшүндүк деп ойлошкон дейт. Акылдуураак болуп көргөн. Булардын да ою ката. Алар эмне деп чыгышты? Бул дуа деген жөн эле ибадат деп айтышкан да. Дуа кылсаң сооп аласың. Бирок мунун сага бир нерсенин себеп болуп келип натыйжасы бербейт деп ойлошкон да. Мына ушундай түшүнүктүү болушкан. Булар дагы китептерде жазылып калган. Каяктан бир эртең бир надан арабча билип алган бирөө арабча китеп экен деп туура эмес ушу китептерден котордуруп, ай дуа деген маселе мындай экен деп деле аз сот тармактарда бар. Чыгарып салыш мүмкүн. Карапайым адамдар анан башы маң болот. Ошон үчүн муну түшүнүп алыш керек. Ибн Кайым рахимахулла эмне дейт? Бул дуа таза ибадат гана. Аллах аны талап кылат. Бирок ал каалаган нерсени ишке ашышына таасир бербейт дешкен дейт. Бул туура эмес түшүнгөн адамдардын сөзү. Эмне деп айтып атат? Жөн эле ибадат бул. Сенин жакшылыкка жетүүңө, жамандыктан оолак болушуңа дуанын таасири жок деп түшүнүшкөн адамдар. Мындай түшүнүккө ээ адам дуа кылуу менен жүрөк жана тил токтоп коюунун ортосунда айырма жок деп ойлошот да. Алардын түшүнүгүндө дуа менен натыйжанын байланышын унчукпай коюу менен бирдей деп ойлошкон. Эч кандай бунун натыйжасы жок. Жакшылыкка жетүүдө, жамандыктан оолок болууда. Анда силер үчүн дуа эмне десе, дуа бул Аллах койгон жөн гана белги деп айтат. Пендеге дуа кылуу насип кылса, бул анын муктаждыгын чечилгенин белгиси деп түшүнүп алган. Мындайча айтканда, сен эгер дуа кылсаң, анда маселең бүттү деген сөз да. Кайсы нерсени суранып атсаң, ошол нерсеге жеттиң дегенди билдирет деп айтышкан. Башкача айтканда, дуа натыйжанын себеби эмес, бир нерсенин болду деген белгиси уже. Болду ушуна деп. Анан мисалдарын келтирип койгон эми адашкандар өзүнүн китепте. Эмне дейт? Асманды карасаң, кыш мезгилинде кара булуттар келе атса, эмне деп түшүнөсүң дешет. Анан жамгыр жайт деп түшүнөсүң. Ошондой дуаны биз ушундай эле көрөбүз, аламат катары. Бир адам дуа кылса, значит, анын бир нерсеге жетти же бир нерсени оолак болду дегенди. Ушундай кылып сүрөттөшкөн. Ибадат менен сооп, күнөө менен азап да ушундай. Бул нерсе жыйынтыктын себептери эмес, бир нерсенин болду деген белгиси деп түшүнөбүз деп айтышкан. Анан ар кандай философиялык ойлорду айткан. Алардын пикиринде сынуу сынгандыктын, өрт күйүүнүн, өлтүрүү муздаган себеби деп. Булардын арасында эч кандай себептик байланыш жок деп эсептешкен дейт. Мына ушундай өздөрүнүн акылына таянып алып, өзүнүн шариатка каршы чыгып, өздөрүнүн акылын да бузган, фитратын да бузган. Алла сактасын. Кыскасы күлкүнүч нерселер. Мына ушундай түшүнүктөрдө китебинде шейх ушул заманда ушундай адамдарды көргөндүгүн, китептерде жазылган адамдардын чакырыктарын көрдүңүздөрбү? Бир топ адамдар дуа кылбагыла чакырса, бир тобусу дуаны натыйжа катары, бир тобусу белги катары көрүп, бир тобусу материалдык нерсесине таянып, бир тобу тагдырга таянып болду. Шейх Солих Фаузан хафизахулла айтат, жанагы биринчи топторго жооп берип атат. Ибадат деген, дуа деген бул жөн эле ибадат. Бул бир нерсеге жетүүдөгү нерсе эмес, себепти кылуу эмес дегендердин айтып атат. Бул дуа ибадат турайт. Бал хуа мин а'зами анваил ибадат. Дуа улуу ибадаттардын эң улуусуна керек болсо. Жана ошондой эле бул дуа жакшылыкка адамдын бир көздөгөн максатына жете турган нерсеге да себеп. Экөө тең камтыйт. Ибадат да болуп саналат дуа, жана ошондой эле бир нерсеге жетүүгө дагы себеп болуп саналат. Али мо ката түшүнгөн адамдар эмне бир эле тарабын алып алды болду. Дуа ибадат болду биз үчүн. Бирок бир нерседен оолак болууга, жаман нерседен жакшылыкка жетүүдөгү себеп дегенди четке какып коюшту дейт. Түшүндүңүздөр биринчи топто адашкандар.
Экинчи топтогулар окала таифатун ухра. Экинчи топтогулар не деди? Булардан бираз акылдууракпыз деп. Дуа деген жөн эле аламат, белги деди. Аллах Таалам бир кулуна бир жакшылыкты чечип койсо, бир жамандыктан оолап кылып койсо, ал уже чечилгенден ана адам ошо дуа кылып коет. Мындай чыкканда булар не дейт? Дуадан пайда жок дегенди көздөшүп атат. Экинчиси. Максаты булардан дуадан пайда жок. Ал маселе чечилип бүткөндөн кийин сен айтып кое турган эле маселе деп атат. Бул мындай чыкканда тагдырга байланган маселе деп атат. Булар деле тиги окшош жакын мындай караганда. Ахли сунна вал жама эмне дейт? Дуа бир натыйжага жетүүгө, жакшылыктын келишине, жамандыктан оолак болушка себеп деп биз түшүнөбүз, туура түшүнүктө. А булар эмне деп атат? Себеп эмес, биз үчүн бул белги деп атат. Айырмасы ушул. Биз үчүн бул себеп эмес, белги деп атат. Болду, ушундой айырмасы. Ахли сунна вал жамаада эмне себеп деп көрөт. Ошон үчүн Аллах Таалам Курандагы аяттарды келтирип дайымады. Вакала роббукум уд'уни астажиб лакум. Роббиңер айтты, дуа кылгыла, мен жооп берем силерге. Дуа кылуу себеп. Аллах Таалам жооп берди. Ида саалака ибад анни фа инни қариб уджибу даъвата даъин ида даъан. Эгер кулдарым менден сурашса, мен жакынмын, сурагандын суроосуна жооп берейин деп. Мындай айтканда жооп беришке адам себепти кылсын деп атат. Мен берейин, болгону алар сурасын дейт. Ошо суроо эмне экен? Себепти кылуу. Бул аятта да ачык көргөзүп турат. Не дуа кылуу бул себепти жасоо. Бул жөн эле бир аламат эмес, белги эмес, эч кандай. Буга ишарат кылган нерселер Куран сүннөттө жок андай. Мисалдабады булар. Далилиңер эмне десе ушуну айтып атат. Асманды карайбыз, кара булутту көрөбүз. Бул деген эмнеге белги? Жамгырга белги дейт. Шейх айтып атат, кээде кара булут келет дагы кайра кетип калат кара. Кээде жамгырың жабай да койот. Керек болсо булардын мисалы да туура эмес да. Кара булут келип шамал айдап кетет да жамгыр жабай калат. Кайра белги болуп келтир, белги болбой калабы. Мына ушундай Куран сүннөткө каршы чыккан адамдардын мээси айнып калат да, карапайым адамдардын башын айландырышат. Анан ахли сунна алымдары буларга жооп берет. Ошентип булар дагы Алла сактасын канча адамдардын жакшылыкты үйрөнүшүнө, жамандыктан оолак болушуна тоскоолдук болуучулар да. Ошон үчүн алымдар айткан, Куран сүннөткө каршы чыккан адамдын мээси айнып баштайт деген. Адамдын акылына сыйбаган сөздөрдү сүйлөп баштайт деген. Ар кандай жана философияга кирип алгандар дөөрүп, анан Куранда, хадисте келген аяттарды дагы өздөрү каалагандай түшүндүрүп баштайт. Булардын дагы ката түшүнүгү эмне деп түшүнүп атат? Карасаңыздар, сооп менен күнөө амалдарды дагы. Бул дагы жөн эле белги дейт. Сооптун келишине, азаптын келишине белги, бул себеп эмес дейт. Бул дагы ката түшүнүк. Бул себеп неге? Жакшылык амалдарды кылсаң, сооптун жиналышына себеп болот. Жаман күнөөлөрдү кылсаң, эмне болот? Аллах Тааламдан сага азаптын түшүшүнө себеп болот. Азаптын балее башыңа түшүп, күнөөлөр баленин келишине себеп. Сооп амалдар берекенин түшүшүнө, жакшылыктын орношуна себеп. Булар аламат эмес эч кандай. Мына ушинтип адамдардын башын айландырышкан Алла сактасын. Үйлөнөм, балалуу болом деген адам үйлөнөт. Илимди алам, болом деген адам илим алат. Себептерин жасатпай. Ушундай бул белгилүү нерсе. Бирок тилекке каршы булар эмне кылды? Алла сактасын. Куран сүннөттөн алыстаганда ушинтип жөнөкөй маселе, дуга маселесинде дагы чаташты мына. Андан ары Ибн Кайым рахимахуллах сөзүнүн аягында сахабалардан ушу дуа маселесиндеги булардын түшүнүгү тайкы экенин, ката экенин Ибн Кайым рахимахуллах белгилеп, бир нече асарларды келтирген. Бул бөлүмдө сахабалар радиаллаху анху Аллахты жана элчисин эң жакшы билген коом болду. Динди да эң терең түшүнгөн үммөт болушкан. Ошондуктан алар дуанын себептерин, шарттарын жана адептерин башкалардан дагы туурараак, баарыбыз буга шек күмөн жок билебиз. Эми караңыздар, Умар ибн Хаттаб кандай мамиле кылган? Не дейт? Умар радиаллаху анху душманга каршы Аллахтан жардам сурачу. Алдын ала элестетиңиздер, согушка чыгарды да. Жана анын эң күчтүү аскериди дал ушул дуа деп түшүнгөн. Ал сахабаларга силер сан менен эмес, асмандан берилген, асмандан түшкөн жардам менен жеңесиңер, мындай чыккан. Дуа менен, ыйманыңар менен жеңесиңер. Саныңар көптүгөнү менен эмес деп. Асмандан түшкөн нерсе менен деген бул дуаңар менен, жалынып жалбарууңар менен деп. Не деп айтчы? Мен жоопту эмес, натыйжаны күтүп отурбайм деген. Мен дуаны ойлойм деген. Эгер мага дуа кылуу насип болсо, Кудайым буйрса, жооп дагы кошо келет деген сөз да. Натыйжаны күтүп отурбайм, мен маселе менин моюмда жүктөлгөн дуа кылуу. Дуа кылуу деген гам бар деген. Эгер дуа кыла турган болсом, дуа кыла ала турган болсом, анда алхамдулилlah натыйжа дагы келет деген сөз. Жана ошондой эле дагы бир акындын сөзүн келтириптир Ибн Кайым. Эгер сен, бул Аллахка кайрылып айтып атат да. Эгер о Роббим, эгер сен мага берүүнү каалабаганда,
өз жоомарт колуң менен менин сураганга көнүп калышыма жол бермек эмессиң деп. Мындай айтканда, сен мага бербей турган болсоң, анда мен сага жалынып жалбарып сурап, дайыма сага сурап дуа кылууну адат болуп калбайт эле дегенди айткан да. Муну Ибн Кайым рахимахулла китебинде келди. Кыскасы, ким көп сурай турган болсо, ким көп дуа кыла турган болсо, алхамдулилля, ал себептерди жасап атат. Өзүнүн бактысы үчүн күрөшүп атат. Жакшылыкка умтулуп атат, жамандыктан оолак болуп атат деген. Мына ушул себептердин баардыгын Куранда ачык аяттарда келип атат. Удууни астажиб лакум. Сурагыла, сураганыңар берейин. Мен силерге жакынмын, сураганын суроосун берейин деп. Кимде ким суранбаса, Аллах Таала андан ачууланат деп атат. Элестетиңиздер, буйрук кылып. Сураган адамга Аллах Таала ачууланат. Ал адам обязательно бирине ооруга түшүп калып, бир нерсе муктаж болгондо гана сураш шарт эмес. Токчулукта, эскеринче, жакшылыкта жүргөндө көп суранган адам башына бир кыйынчылык түшкөндө заматта арылат. Заматта жеңилдикке чыгат. Эң жаман тынчтыкта жүрүп, кийими бүтүн, курсагы ток, кайгысы жок жүргөндө адам Аллахтан алыстап кетсе, бул дуаны аз кылган белгиси. Алыстап кеткен белгиси дуасы аз. Жанагындай дежурный сөздөрүн айтып коюп жүрө берет да. Бул дагы мына белгилерден, кандай белгилерден? Алла Тааламдын ыраазы болуп турганынан. Адам канчалык Аллахка жакындаган сайын, күнөөлөрдөн оолак болгон сайын көп дуа кылса, бул дагы Аллах Таалам ал кулуна ыраазы экени, ошондой мүмкүнчүлүк берди. Аллах Таалам кулуна ыраазы болсо, алхамдулилля, бүт жакшылыкта жүрөт ал адам. Эгер ал кулуна каары түшкөн болсо, анда бале түшөт ал адамга. Кимде ким дуа кылбаса, Аллахтын ага каары түшөт, ачуусу түшөт деп айт. Имам Ахмадтын асарын келтирген Зухд деген китебинде мындай деп айтат дейт Алла Таалам. Ана Аллах, мен Аллахмын. Ла илаха илля ана. Менден башка сыйынууга татыктуу зат эч ким жок. Мен ыраазы болсом, береке берем. Ал берекенин чеги жок. Ал эми каардансам, ачуулансам, каргыш тийгизем. Каарым түшөт. Каарым түшсө, ал каргыш керек болсо ал адамдын 7-чи муунуна чейин жетет деген. Алла алам мунун шавахиттери менен сохитептир дагы тактайлы. Бул Аллахтын каары, Аллахтын каргыш тийип кала турган болсо, 7-чи муунуна чейин жетет дегенди. Иншалла кийинки сабакта дагы буларды тактап берем. Бул китепте шавахиттери менен Хасан хадис, туура хадис деп коюптур. Дагы булагын карап тактап берем иншалла. Сөзүнүн аягында Ибн Кайым рахимахулла, буга чейинки келген асмандан түшкөн китептер, акылы тунук саламаттагы акылдар, буга чейинки үммөттөр баардыгы эле бул маселеде бир дейт. Кимде ким жаратканына жакындай берсе, анын ыраазылыгын талап кылып умтула берген болсо, адамдарга жакшылыкты кыла берген болсо, Аллах Тааламдын ыраазылыгын көздөй берген болсо, андай адамдар дайыма жакшылыкта жүрөт. Ошон үчүн эч убакта адам Аллахтан жакшылыгын жаман жол менен ала албайт. Аллах Тааламдын берекесин күнөө менен таба албайт. Ошон үчүн белгилүү сөз бар. Эч убакта Аллахтын неаматтарын, жакшылыктарын мындай бир тартып келүүчү нерсе, Аллахтын балелерин, жамандыктарын жок кылуучу нерсе, Аллахка сыйынуудан да, Аллахка жакындоодон да өткөн нерсе жок дейт. Берекесин алып келүүчү, балени жоготуучу нерсе. Бул эки эле жол менен Аллах болгон мамилени оңдоо жана адамдар менен болгон жакшылыгын уланта берүү деген. Мына ушул жерден бул фасылды Ибн Кайым рахимахулла аяктады. Шейх Фаузан буга да түшүндүрмө берип, Ибн Умардын сөзүн айтат. Эмнеге анын натыйжасын кам кылып качан болот деп мен күтпөйм дейт. Себеби муну Аллах Таалам өзү кепилдик алган. Силер сурабай эле койгула, бул натыйжаны мага койгула деген. Аллах бизди натыйжаны издегиле деген жок. Бизге дуа кылгыла деди, болду. Себепти кылгыла деди. Ал эми натыйжасын Аллахка коебуз. Роббиңер айтты, дуа кылгыла, болду. Натыйжаны мен берем деп атат. Кулдар менен сурашсын, мен ага жакынмын, сураганын сурагылын берем деп атат. Мындай айтканда натыйжаны жоопту Алла Таалам өзүнө кепилдикке алды. Андан кийинки асарды хадисти шарттап атат. Кимде ким Аллахтан суранбаса, Аллах ага ачууланат, каарданат деген. Жанагы тантырагандар, дөөрүп сүйлөгөндөр, дуа кылбай эле койгула, дуада пайда жок, эми тагдырга жазылса ошол келет да, дуа деген бул белги деген сүйлөгөндөргө шейх жооп берип атат. Эгер ошолордун сөзү туура болсо, анда Алла Таалам буйрубайт эле. Анда Алла Таалам дуа кылбаган адамга ачууланбайт эле дейт. Анда эмнеге ачууланат? Алла Таалам сурагыла, сурабаган адамга мен ачууланам деп атат. Мындай чыкканда жалкоо адамды, себептер жасабаган, умтулбаган адамга, Аллахтан суранбаган адамга Алла Таалам ачууланат.
суранбаган адамга Аллахтын кары түшөт. Кимде ким дуа кылса Аллах Таала аны жакшы көрөт. Бул хадистен да далалат кылып көргөнсүкөн нерсе. Бул дуа талап кылынган буйрук нерсе. Аллахтын ыраазына жете турган себеп болуп саналат. Аллах кулуна ыраазы болсо, адам каалаган нерседен дагы ашырып берет. Эмкиде дагы дуа маселесиндеги дагы чаташкан ката түшүнүктөр бар. Алхамдулилlah, ошолорду жакшы түшүнүп алсаңыз, анан жүрөктө жанагындай шектерди, күмөндөрдү, туура эмес ойлорду, бүдөмүктөр чыккан болсо, же болбосо келечекте дагы пайда болуп кала турган болсо, же бирөөлөрдөн угуп каласыздар, китептерден окуп каласыздар, алхамдулилlah сиздерде дуа боюнча туура түшүнүк сакталып калат. Туура эмес түшүнүктөр келсе, оңой эле четке кагып коесуз. Жок, андай эмес, мындай деп. Түшүнбөй калган адамдар болсо, Аллах сактасын, ката түшүнүктө жүрөт. Бизде да бар да, билесиздер, жана якин мункар, инкарчиктер. Алар эмнеде түшүнүп алган, себептер четке каккан, ырыскыда. Иштебей эле кой, Кудай берет. Алладан гана болот. Аллахтан гана болот дегенди жүрөккө киргиз дагы башка нерседен болот дегенди чыгарып сал дейт. Бул деген сөз себептер четке как деген сөз. Көрдүңүздөр, адам бир нерседен туура эмес түшүнүп алса, натыйжасы кандай, үй бүлөсү бузулат. Ошентип канча үй бүлөлөр ажырашты, канча үй бүлөлөр кор болуп кыйналды, үй бүлөлөрүн таштап коюп 4 ай 40 күнгө кетип калгандар канча болду, кайыр суратып бирөөгө. Ошонун баары туура эмес түшүнүктөн. Ошо түшүнүктү туура оңдош керек. Дуа маселесинде да ушинтип туура эмес түшүнүп алса, бирөөлөр болсо жанагынтип дуанын лафз деп коет, сөзүнө таянып алгандар бар мына. Аны мен күндө эле көрүп атам, сот тармактан, WhatsApp'та мага жазат. Бирөөлөр болсо көрүңүздөр, дуаны мен айтпайм дейт, тагдырга таянам дейт. Биянан тураласаң бирөө бияка чыгып кетет, бирөө тияна чыгып кетет, бирөө бияна аша чаап. Ошону туура ахли сунна жамаат сахабалар кандай түшүнгөн болсо, биз так ошондой түшүнгөн болсок, алхамдулилlah, адам чырайлуу ибадат кылып, Аллах Тааланын ыраазылыгына жетип, бале кырсыктан олак болуп, туура айтып, туура түшүнүк менен жүрүп жашайт мусулман адам. Ошон үчүн туугандар илим алыш керек. Илим алып, аз болсо деле күндө эртең менен 20 мүнөт, 25 мүнөт убакыт бат эле өтүп кетет экен. Карасаң, бир ай өтөт, алхамдулилlah, канча түшүнүк адамда калат. Ошол уйку менен деле телефон чукуламай өтүп кетет. Бирок адам жахилдикте, караңгылыкта кала берет. Ошон үчүн алымдарда жакшы сөз бар. Кимде ким 1 сааттык убакытка илим бөлө албаса, өмүр бою караңгылыкта, надандыкта, жахилдикте өтөт деген да. Эми 1 саат деген так 1 саатта айтылбайт. Бул деген бир убакытка чейин чыдап, угуп же окуп түшүнүүгө өзүн бел байлап, өзүн нафсин тарбиялап отура албаган адамга айтат да. Алхамдулилlah, ошон үчүн аракет кылайлы. Аз болсо, тем более азыр мына кыш ай, алхамдулилlah, түн узун, күнү кыска, билбегендер жаттап, дуаларды жаттап, туура түшүнүк кылып, илим алып, пайдаланып кылайлы. Кыш деген мусулман адамдын олжосу деп келген, Олжо деген чоң мүмкүнчүлүк. Кыш айын сахабалар, табииндер аябай жакшы көрүшкөн, күтүшкөн. Себеби күн кыска, түн узун, Куран окуганга, тахажжуд окуганга, күндүзү орозо тутканга деп, мусулмандын олжосу деп ушул сезонду күтүп келишкен. Саллаллаху таала аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахби